Бул жер биз азыр деңиз үстүндөбүз негизи. Деңиз үстүндө курулган шаар болуп эсептелет. Атайын жасалган шаар, жасалма шаар дегени. Мен айткым келет, урматтуу мекендешим, собак бар бул жерде. Алына турган бизге өтө чоң собак бар бул жерде. Ошон үчүн айтайын деп атам. Арабтар учурунда, урматтуу мекендешим, бул чөл жерде, ушул чөл жерде деңиз үстүгө биз шаар курабыз деп атайын архитекторлорго, атайын ушундай шаар куруучуларга кайрылып барганда үстүнөн күлүшкөн. Сен колунан келбейт, бул не деп атасың? Бул болбогон нерсе деген да. Мүмкүн эмес нерсе деген. Ошол эле учурда Nissan адамдын аты, Toyota адамдын аты, алар да машина куруу дегенде, машина жасайбыз деген учурда адамдар үстүнөн күлүшкөн. Бирок не кылышты? Кылышты алар. Булар дагы арабтар дагы, шейхтер дагы дүйнөдөгү эң кыйын мен деген архитекторлорду, атайын ошол куруучуларды чогултуп, биз шаар ушул суунун үстүнө шаар курабыз десе, алар колунан келишинче мындай кылсак, мындай болот, мындай кылсак, мындай болот деп изучат этип, көрүшүп, ушул жерлерди деңизди кандай, суусу кандай бүт изучат этишип, шаарды курушкан, урматтуу мекендешим. Биз азыр суунун үстүндөгү шаарда турабыз, жасалма шаардабыз биз азыр. Негизинен арабтар палма дарагын өтө жакшы көргөндүктөн, палманы өтө сүйгөндүктөн, бул шаарды дагы, деңиздеги жасалма шаарды дагы палма сыяктуу кылып жасаган. Мына көрсөңүздөр болот. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Болбогон нерсени болдурт да. Адамдар кылбаган нерсени кыл, адамдар баспаган жолдон бас, адамдар кылбаган иштерди кыласың ошондо. Адамдар жетпеген нерселерге жет, адамдар чыкпаган чокуларга чык, адамдар багынтпаган нерселерди багыт, ошондо тарыхта кыласың, ошондо игиликке жеткен болуп эсептелесиң. Урматтуу мекендешим, алма пишип, оозума түшөт деп жата бербе. Түшсө дагы кызылы түшсүн, жакшыраак түшсүн деп жата бербе, аракет кыл. Адамдар өсүп атат, чокуга чыгып атат. Биз азыр муну суунун астынан дагы өттүк, үстүнөн дагы чыктык. Урматтуу мекендешим, Аллахтын меремин карасаңыз, пенде кааласа үмүтүн берет экен да. Булар аракет кылып атат, берип атат. Бизде дагы Кыргызстаныбызда канчалаган мүмкүнчүлүк бар, шарттар бар, шанстар бар, өнүктүрө турган, өсүрө турган жерлер бар. Бирок жаштар жалкоо болсок эч качан бирибиз эки болбойт. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, аракет кылайлы, бул сабактардан сабак алайлы.